Көп конуштуу аймактарда мектеп тартыштыгы азыркы учурда да орчундуу көйгөй болуп келет. Алардын бири Маевка жалпы билим берүү орто мектеби. Имарат 800 окуучуга ылайыкталганына карабай, учурда 1842 окуучу билим алат. Орун жетишсиздигинен бир класста 45тен кем эмес окуучу билим алууга аргасыз. Бул мектепке дагы окуучулар келип, балдардын саны көбөйсө, анда мектеп 3000 окутканга даярда. Анан мындан тышкары биздин Аламедин району боюнча Нижний Аларча, Пригородный, Мраморный, Васильевка мектептеринде балдардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Мисалга алсак, Пригородный орто мектебинде бүгүнкү күндө 2000ге жакын бала болду. Алар 400 менен окуп атышат. Бирок бул мектептин курулушу жүрүп атат. Класстардын жетишсиздигинен улам даараткана үчүн курулуп жаткан бөлмөлөрдө класс катары пайдаланууда. Жалпысынан 57 класс кабинет даярдалган. Ал эми мектепте 87 мугалим эмгектенет. Учурда айрым сабактардан кадрлардын жетишсиздиги да орун алууда. 2010-жылдан баштап баланын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу бул жака 240 орундук мектепке кошулуп 240 орундук мектеп курулган кошумча. Анан азыркы учурда 2018-жылдан баштап кайрадан эле ушул мектепке батпай баштадык. Учурда 2,5–3 миңге чейин балдар окуп жатышат. Мугалимдердин жетишсиздиги азыркы учурда химия жана математика сабактары боюнча орус класстарга мугалимдер жетишсиз. Эске салсак, чек ара кагылышынан улам Баткенден келген үй бүлөлөрдөн 23 бала убактылуу аталган мектепте окуп жатышат. Мугалимдер менен окуучулардын жаңы мектептүү болуу тилеги качан орундалат азырынча белгисиз. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.